Кыргызстанда отуруп алып азаттыкты көргөн адамдар жашоосунан түңөлөт да. Россияга азыр бир как будто күндө бомба түшүп аткандай эле элестетишет да. Анан ар кандай чалышат да, жакшы элеби баары депчи. Мен айтам да, ошолорду көргөнгө убактым жок азыр. Чынында биз ошол действительно маанай тартып алат. Ар бир алган клиенттерибиздин маанайын, мынакей мен үй алдым деп биз ошону көргөзгөндөн кийин адамдар түшүндү да, тынч эле иштей берсем болот экен. Эми политика, геополитика ал өзүнүн иши менен экен да. Бизге окшогон обычный адамдар только эле ишибизди кыла берсек, ийгиликтерге жетишет экенибизди билдим дагы. Анан только адамдардын көңүлүн көтөрүшүбүз керек экен, көңүлүн алышыбыз керек экен дагы. Ошолордун багы ооруп турган, багы кычышып турган жерин тырнап койсоң, ошондо барып бул ишибиз жүрөт экенин түшүндүм да. Ушу көңүл маселеси бул бизнес сферада да бар да. Анан ар кандай комьюнитиде да бар да. Мен байкасам, бизнес форум өткөрдүк элек, аяка өтө бай адамдар келди эле. Бай адамдарга алар укмуш гостиницаларга жатып көргөн, укмуш тамактарды жеп көргөн, бирок көңүл дефицит экен да. Сиз ошо фишка катары ошону кабыл алып турасыз да, анан кийин өзүңүздүн болочокто клиентиңизге ошо көңүлдү тартуулайт экенсиз да.